Алөн эже коомчулукта кайната кайнене келин мамилеси боюнча көптөгөн талкуулар жүрүп жатат. Ошол боюнча сиздин оюңуз кандай? Абдан жакшы суроо, Мирлан. Кайната кайнене келиндин ортосундагы мамиле тууралуу менде аябай көп эфирлер бар да. Ал эфирлердин баардыгы тең менин ушул угуучулардын ортосунда өтө чоң талкуу менен жүрөт да. Бирок ошо талкуу абдан жакшы экен, талкуудан чындык жаралат да. Ошол жактан бир аябай жакшы ойлор жаралат да. Бул тема боюнча бизде азыр көрүнүктүү адамдар, жоксо блогерлер, психологдор, тренерлер ушул теманын тегерегинде аябай көп мындай талкуу жаратып, анан көп ойлорун айтып жатышат да. Бирок менин бир мындай азыр ушул мен өзүмдүн личный оюмду айтайын сизге, жеке оюмду. Бул ар бир үй бүлөдө бир өзүнүн тартиптери болот, өзүнүн үрп-адаттары болот, өзүнүн бир жүйөлүү шарттар болот деген сыяктуу. Мисалы үчүн кайната кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле мындай болуш керек деген бир мындай бир ата эле бир коюп койгон мындай закондор же бир түшүнүктөр же бир көрсөтмөлөр андай болууга мүмкүн эмес да. Ошон үчүн бизде баягы көрсөтмө коюп атышат да, ошого туура келтире албай атышат да. Ошондуктан бул ар бир үйдө өзү үй бүлөнүн ортосунда чечиле турган, өздөрү мындай бир өзүнүн шарттарын карай турган, бири-бирине туура келе турган, бири-бирин капа кылбай турган, бири-бирине мындай ылайыктуу боло турган бир жерге келиш керек да. Ошол үй бүлө өзүлөрү сүйлөш керек. Кайнатага кандай жагат экен, келинге кандай жагып атат, кайненеге кандай жагып атат, баласы ортодо бара болбогондой деген сыяктуучу. Ошондуктан азыркы көп түшүнүктөр мен дагы бир белгилей кете турган жерим, өткөндө эле бир видеону көрдүм. Кайната кайнене сенин атаң эмес, ата энең эмес дейт да. Бул башка, бул чоочун эле адам. Сизге тиешеси жок. Ошон үчүн эмне үчүн мен аны өзүмдүн ата энемдей кылып мамиле кылышым керек деген сөз мени кичине капа кылды. Себеби бул биздин баягы динге дагы туура келбей турган, же болбосо биздин кыргыздардын ата бабасына туура келбей турган мындай бир өзүнчө эрежелерди ойлоп тапканы, мен капа болдум. Анан ошондуктан менин бир мындай жыйынтыктап айтайын дегеним, Мирлан, кайната кайнене менен болуп жаткан мамиле бул үйүндөгү ата эне менен болгон мамиленин эле уландысы. Мына эң терең себеби ошол да. Анан өзүңүз ойлоп көрсөңүз, мындай эгерде сиз өзүңүздүн атаңыз менен тил табыша албасаңыз, өзүңүз атаңыз менен бир жакшы мамиледе боло албасаңыз, анын бир ыраазычылыгын ала албасаңыз, ага жакшы мамиле кыла албасаңыз, же өзүңүздүн энеңизге эле ошондой жакшы мамиле кыла албасаңыз, анан сиз келип эле өзүңүз тааныбаган эле бирөөнүн ата энесине каяктан мамиле кыласыз? Ал билбейт да кандай мамиле кылышты. Үйдөн баягы уядан көргөндө эмнени көргөн жасайт да, келгендечи келин. Ошондуктан тарбия өзү кайната кайненеге чейин тарбия өзү биринчи ата энеден башталыш керек. Ата эне үйрөтүш керек. Ата энеге кандай мамиле кылыш керек, кандай сыйырмачы көрсөтүш керек, алар менен кандай мамиле кылыш керек дегенди үйүнөн үйрөнүп келиш керек да. Анан калган баягы бир 90% үйүнөн келет. Ошон үчүн жана энесин көрүп кызын ал деген да. Анан калган 10% жана кайнененин камырынан деген. Ошондуктан үйдө жакшы тарбия бергенге мен ата энелерге кайрылат элем. Азыр кыз балага үйдөн жакшы тарбия бергенди, үйдөн ата энени сыйлаганды үйрөтсөңүздөр, ал келип өзү эч кимден үйрөнбөй эле үйүндөгү үйрөнгөн нерсесин эле кайра ата энесине көрсөтөт да. Анан калганын баягы 10%-ин анан кайнена, кайната, күйөө өзүлөрү тарбиялап алышат да. Анан эми бир аябай баса белгилеп айта турган нерсем, бул мамилени биз динге мындай таянышыбыз керек биринчиден. Анан экинчиден өзүбүздүн кыргыздын каада салтынан алыстабашыбыз керек. Менин оюм ушундай.